Так, баарыңарга салам айтам. Так, бүгүн мен шаарга чыгып келдим. Анан автобус менен барып келдим. Барганга 20 сом төлөдүм, келгенге 20 сом төлөдүм. Ошондо 40 сом төлөдүм. Эки билет алдым, мынакей көрдүңөрбү? Эки билет алдым. Анан мен ошол автобустун ичинде мындай ошол жанагы жол кирени төлөгөндөрдү карап отурсам, почти баардык эле жарымынан көбү билет албайт экен да. Элестеткиле. Жүргүнчүлөрдүн жарымынан көбү билет албайт экен да. Анан ошондон кийин ушул видеону тартып коеюн деп чечтим да мечи. Силер мисалы үчүн жол кирени төлөдүңөр, 20 сом, 20 сомду төлөп туруп билет албай кетип калсаңар, ал 20 сом барго жанагы водительдин чөнтөгүнө түшүп калат да. Водитель мисалы үчүн тияктан билеттерди алып туруп, анан кайра барып туруп отчет берет да. Мына мынча билет сатылды, мынча билет сатылбай калды деп отчет берет. Анан сатылган билеттердин акчасын тияка берет да, мамлекетке. Түшүнүп атасыңарбы? Ошондо силер билет албай калсаңар, мисалы акчаны төлөдүңөр 20 сом, бирок билет албай койсоңор, анда жанагы 20 сом водительдин чөнтөгүнө түшүп калат да. А эгер билет алсаңар, анда жанагы 20 сом мамлекетке түшүп калат. Анан ошол мамлекетке түшкөндөн кийин жолдор оңолот, мектептер салынат, садиктер салынат, үйлөр салынат, айлыктар көбөйөт. Ушундай көп нерселер болот да, мындайчы. Мындай жалпы коомго пайдалуу болот да силердин төлөгөн акчаңарчы. Ал коомдун ичинде силер да барсыңар, мен да бармын, туурабы? Ошол коом, жалпы коомго пайдасы келет да. А силер билет албай койсоңор, ал эмне? Жанагы водительдин чөнтөгүнө түшөт, бир эле адамдын чөнтөгүнө түшөт да. Ошол менен мамлекеттин бюджетке түшпөй калат. А водительдер, жанагы автобусту тиги айдап жүргөн водительдер, алар и так эле акча көп табышат. Алар деген мындай айлыгы нормальный эле да алардыкычы. Түшүнүп атасыңарбы? Азыр зарплата жакшы эле болуп калган. Ай сайын жакшы эле табып атышат да. И силер ошол зарплатанын үстүнө дагы тим эле шабашканы берип атасыңар да. Мындайчы. Так, мен эсептеп көрдүм. Мына мисалы үчүн бир адам билет албай койду. Бир адам билет албай койду, 20 сом төлөп туруп. Анан 20 сом жанагы водительдин чөнтөгүнө түшүп калды, туурабы? Эми ал водитель деген бир күндө тим эле канча миң жүргүнчүнү ташыйт да, туурабы? Мисалы бир эле жолу ташыбайт да ал деген. Эми мейли мисалы эсептеп көрөлү да, бир күндө 1000 адам билет албай койду дейли да, мына. Акчасын төлөдү, бирок билет албай койду. Ошондо 20 сомду 1000ге көбөйтсөк 20 000 сом болот экен да. Элестеткиле, водительдин чөнтөгүнө бир күндө 20 000 сом түшүп атат да. Мен точно канча түшөт билбейм, мен просто 1000 адам деп койдум да. Эми Бишкекте эл деген көп да, туурабы? Бишкекте миллион адам жашайт. Күн сайын 20 000 сом түшсө, ошондо 30 күндө, мисалы үчүн бир айда 30 күн бар да. 20 000 сомду 30га көбөйтсөк 600 000 сом. Бир водитель бир айда 600 000 сом табып атат да, ошондочу. Эгер бир күндө 1000 адам төлөп туруп билет албай койсо, бир водитель бир айда 600 000 сом табат экен да, элестеткиле. Ошондо Бишкекте эми водитель деген бир эле водитель эмес да, канча автобус бар Бишкектин ичинде, мисалчы. Бир жагы эле бир 100 автобус бар да, мейли 100 автобус деп коелу. 600 000ди 10го көбөйткөндө 6 миллион сом болот, туурабы? 6 миллион. А 100гө көбөйткөндө деген 60 миллион сом болот да. Элестеткиле, эсептеп көргүлө. 60 миллион сом водительдердин чөнтөгүнө түшүп атат да. А эгер силер ошол билет алганда 60 миллион сом бюджетке түшмөк да, туурабы? Кыргызстандын бюджетине түшмөк.
Ошол акчалар менен бир жакшы иштер болмок. Мына бүгүнкү бийлик таза иштеп атат, туурабы? Эл үчүн кызмат кылып атат. Жолдор оңолот болчу, мындай мектептер, садиктер салынып, мындай элдин айлыгы көбөйөт эле. Ушундай нерселер болот болчу да, туурабы? Бюджетке түшсө ошол 60 миллион сом. Ошон үчүн мен ушул видеону ошон үчүн тартып атам да, силер автобуска түшкөндө билет алгыла. Силер билет алган жоксуңарбы? Значит, силер ошол жана водительге акчаңарды берип койдуңар. А билет алсаңар, анда мамлекетке түшөт да. Акча, силер төлөгөн акчачы. Ай сайын 60 миллион сом түшүп турат мамлекетке, эгер силер билет алсаңар автобустанчы. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн патриот болгула. Водительдердин айлыгы и так эле көп. Мурункудай аз эмес да, азыр деген көп айлыгы. Ошон үчүн билет алгыла автобуска түшкөндө. Обязательно. Акча төлөдүңөрбү, билет алгыла. Баарыңарга ийгилик.